Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеодо коомчулуктун көңүл борборунда болгон таланттуу киноактер Джи Чаңок тууралуу болмокчу. Көпчүлүктү өзүнүн таланты менен багындырган Джи Чаңоктун күйөрман кыздары акыркы кезде көңүлү куунак жүрөт. Анткени алардын кумири 2 жылдык тынугуудан кийин аскердик кызматын өтөөдөн кайтып келди. Спорттун түрлөрүнөн актер футбол ойноону жактырат. Джи Чаңок тартылган тасма болобу же сериалбы, дээрлик баарында анын чымыр денеси көрүнгөн кадрлар көп кездешет. Анын келбетине Хиллер, К2, шектүү өнөктөш дорамаларынан жана Бурмаланган шаар фильминен суктанууга болот. Армиядан кийинки биринчи долбоору Эрип кетүүгө уруксат эт сериалы болмокчу. Тартуучу топ дорама 2019-жылдын 30-сентябрында экранга чыгат дешүүдө. 27 апрель күнү Чорвон артиллериясынын бригадасында Канвондо өзүнүн аскердик кызматын өтөдү. Аскерден кайтып келе жатканда анын күйөрмандары жана албетте журналисттер аны кучакчая тосуп алышты. Джи Чаңокко мекендик коргоо сезими тууралуу суроо салышканда мен өзүмдүн сезимдеримди аягына чейин түшүнө алган жокмун. Аскердик кызмат өтөө бүткөндөй деле сезилген жок. Балким убакыттын өтүшү менен баары ордуна келет деп жооп берди актер. Азыркы учурда сиз эң баарынан эмнени каалап жатасыз деген суроого эң баарынан даамдуу тамак жегим келип жатат деп жооп узатты. Достор, эгерде сиздерге актер жакса, өзү же ал катышкан жакшы көргөн сериалдары жөнүндө комментарийге жазыңыздар. Ошондой эле кийинки видеодо ким жөнүндө маалымат уккуңуз келсе, биз менен бөлүшүңүз.